Ташболот Жапаров атындагы орто мектебинин 8А классынын окуучусу Курбанова Нургиза. Ата мекендик согуштун баатыры Самат Садыков. Самат Садыков 1920-жылы 8 майда Ош облусунун азыркы Баткен областына караштуу Лейлик районундагы Ударник колхозунун Карасай кыштагында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Атасы Сыдык, энеси Бузия болгон. Ал 7 жашынан мектепке барып, окууну ийгиликтүү окуган. Самат ошол кездеги 7 жылдык мектепти бүтүргөн. Мектепти бүткөндөн кийин ошол жердеги Ударник колхозунда арабакеч болуп иштейт. Ал тез эле сөзгө алынып, алдыңкылардын катарына кошулган. Узун бойлуу, дене бою келишкен, шайыр мүнөздүү Самат өзү теңдүү балдардан өзгөчөлөнүп, айырмаланып турчу. Күрөштө, көкбөрү оюнунда, той тамашалардагы мелдештерде эч ким ага тең келе алчу эмес. Көп өтпөй ал колхоздун бригадири болуп шайланган. Болочок баатыр өндүрүш менен гана чектелбестен, бош убактысында жаштарды чогултуп, спорт менен машыгып, өздүк көркөм чыгармачылык ийримине активдүү катышчу. Самат Садыков советтик армияга 1940-жылдын октябрь айында чакырылган. Неместик баскынчыларга каршы 1943-жылдын март айында кирип, 4-аткычтар полкунун эскадронунда пулемет расчетунун командири болгон. Украина, Белоруссия, Польша жана бир канча шаар, айыл кыштактарды баскынчылардын курчоосунан бошотууга катышкан. Польшанын Боткош шаары үчүн салгылашууда жарадар болсо да, душмандын 8 ок атуу точкасын жана бир нече жоокерлерин катардан чыгарган. Германиянын Фризак шаарында болгон салгылашууда өзгөчө эрдик көрсөткөн. Душмандын бир нече техникасын жана бир топ солдат отрядынын артынан сая түшүп, бетме-бет чыгуу максатсыз эле. Себеби алар күчү 2-3 эсеге көп болгон. Отряд чегинен узап кеткенче Самат Садыков пулемет менен каршылык көрсөтүп, душмандардын жолун бөгөп турган. Эскадронго жардам келип, кайра чабуулга өтүп, душманды чегинтип мизин кайтарганда, талаада фашисттин майору менен андан башка жоокеринин сөөгү табылган. Ушул эрдиги үчүн Самат Садыков 1-сыйлыкка каармандыгы үчүн медалына татыктуу болгон. Самат Каменки кыштагын баскынчылардан коргогондугу үчүн 2 жолу каармандыгы үчүн медалы менен сыйланган. Салгылашууда бир нече жолу жарадар болсо да, жарааты толук айыкпастан госпиталдан чыгып, салгылашууну уланта берген. Жеңишке 8 күн калганда 1945-жылы 1-майда Фризак шаарында снаряддын осколкалары тийип курман болгон. Анын сөөгү Ближникова кыштагындагы көрүстөнгө коюлган. 1-даражадагы ата мекендик согуш, Кызыл туу ордендери жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. Самат Садыков Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. Анын ысымы бүгүнкү күндө айылдык мектепке, эс алуу паркына берилген. Исмана шаарында Самат музейи ачылган. Андан сырткары
2019-2020 окуу жылдарында Алим Токторовдун жетекчилиги астында Самат Садыковго арналган кинотасмада биздин Ташболот Жапаров атындагы орто мектебинин окуучулары кыска метраждуу киного тартылууга чакырылган. Булар ошол кино тасмага тартылуу учурундагы фото баяндама. Саматтын анты. Айлап күткөн кезек бүгүн келгени. Ант бергенде бүткөн боюм тердеди. Колумдагы болот боор пулемет. Өз элиңе ак антыңды бер деди. Ак сөзүмдү айтам аруу жүрөктөн. Адалдыкты адаштырбай сүйлөткөн. Антка бекем туруп жоону жеңгенди. Ата бабам тууган энем үйрөткөн. Пулеметум менен бирге ант берип, экөөбүз тең фашисттерди жеңелик. Кадыр туткан алтын бешик жериме кайра кайтып, жаздай жаркып келелик. Жазгын эне, жазгын мага катыңды. Жоодон коргоп баратамын калкымды. Адресим кандуу согуш майданда. Аткарамын элге берген антымды. Көз алдымда туулган жер жылдызым. Калың калкым лейлектеги кыргызым. Мокотпостон кылычымды жоо жеңүү. Мойнумдагы эң бир ыйык парызым. Деген жигит үлкөн эрдик жаратты. Дүңгүрөтүп дүйнө элин каратты. Эстеликке ала тоодой айланган. Элим дагы эстеп калды Саматты. Саматтын апасынын каты. Саматым. Саматым, о алдыңа кетейин. Апаңмын, сурап жатам эсендигиң. Сагындым, күн батыштан көз айрыбайм. Билерсиң, күтүү кандай экендигин. Келем деп айткан элең кетериңде. Барам деп жаздың балам жетериңде. Кечиктиң, кай жактарда жүрүп калдың. Кайтуучу күн да келди эсебимде. Үйлөнүү тоюңду да күтпөй кеттиң. Жарыңа жазган катың бүтпөй кеттиң. Кайдасың, каттарыңда келбей калды. Каралдым, кайтсаң эми күтпөй кеттим. Күтөм мен, күтөм сени. Күтөт сени жөнөткөн эл. Күтүүдөн чачагарып майышты бел. Келиндүү болгум келет анан дагы. Кел уулум, көп кечикпе, тезирээк кел. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон.